Быйыл жаз эртекелерине байланыштуу шаар ичиндеги көчөлөргө көчөттөр да эрте тигилди. Жылда март айында башталган жумуштар азыр ортолоп калган. Кече 13 февраль күнү шаардын Бахапова көчөсүнө ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Ошону менен бирге эле акыркы 10 жыл ичинде эгиле элек көчөттөр менен шаарды көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Шаарга алгачкы жолу бир гортензия тарагын деп бадалдарын отургузууну пландаштырып атабыз. Бул гүлдөөчү бадалдар болуп эсептелинет. Мурун мындай гүлдөөчү бадалдар шаарда көп отурулган эмес да. Акыркы 10 жылда отурулган эмес. Буюрса Кулат микрорайонунда кичи районунда Араван жактан кире беришет, ошол жерде бир 280 дана гүлдөгөн гортензия дарактар жана 8 түп магнолия көчөтү отурулат. Андан сырткары демөөчүлөрдүн арасынан жеке демөөчүлөрдүн колдоосу менен ошол жакта сакура, японский сакура дарагы Япониядан алып келип отурууну пландаштырып жатат. Потому что тепличные условия другое, эчтеме условия башка да. Ошого. Учурда шаарды көрктөндүрүү үчүн отургузулуп жаткан көчөттөр алгач 1,5 жыл күнөсканаларда даярдалат. Алгач кайсыл гана көчөт болбосун күнөсканада өстүрүлүп, качан гана 50-60 сантиметр өскөндө сырткы чөрөгө чыгарылат. Мындан кийин 1 метр болуп өскөндө шаарга алып чыгып, тигүүгө берилет. Ар бир көчөттү күнөсканага жетишээрлик деңгээлде уруктукка камдап коюшат. Андан сырткаркысын шаарга өткөрүп беришет. Азыр болсо бизде дуб, клен, лиственный эме алганда, павлоний, клен, ясень дегендер уже запастуу. Уже эмеден мисалы көрө эң кеми эме саңгыда 2000ден 2500ден эме ошол көчөт ар бир эмеси. Даяр уже, который можно уже сажать открытый шаарга алып чыккан эме болгон. Хвойныйлар болсо можжевельник, туя тоже самое болуп. Олар уже даяр тоже 2000ден мисалы можжевельник. Эме болсо туя болсо где-то 500 миңге жакын эме болгон. А быйыл өзгөчө эме сосна кылдык. Кудай буйруса, эмки жылы уже чыгарабыз. Жогорудагы күнөсканаларда бир эле ийне жалбырактуу көчөттөр эмес, шаарды кооздукка бөлөөчү гүлдөрдүн дагы көчөттөрү даярдалат. Гүлдөрдүн түрүн көбөйтүү максатында алгач уруун алышат. Андан кийин 1-1,5 жыл убакыт аралыгында жетерлик деңгээлде камдап, шаарды көрктөндүрүүгө бериле баштайт. Аларды даярдоодо күнөскананын температурасына дагы көз каранды. Кышкысын +5, +10, ал эми жайкысын күндүн жылуулугуна карап жабылып коюлган күнөсканалар ачыла баштайт. Бул уруктарды биз урукта өз немебизден алабыз. То есть осенью кеч күздө заготовка кылабыз, сатып албайбыз. Эме алабыз, розалар черенок кылабыз, геранда черенок кылабыз. Берки кала кандарды да ошо эме болуп, карточка менен кабылап, сактап, даярдап шаарга берип атабыз да. И в этом году только былтыр только эмени алдык, тюльпан сатып алдык. Ошо тюльпанды эми көбөйтүп, быйыл чыкпаса керек, эңки жылы чыгарабыз тюльпанды көбөйтүп алып, сорттоп болобу. 2021 жылы Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы тарабынан жалпысынан 650 түп ийне жалбырактуу, 450 түп жазы жалбырактуу жана 72 000 түп бадал көчөттөрүн отургузуу пландалууда. Ал эми эрте жазда шаар көчөлөрүнө 7 000ге жакын жок азын гүлү жана жалпысынан 2 миллионго жакын ар түрдүү гүлдөрдү эгүүнү пландалып жатат. Мындан сырткары муниципалдык аймактык башкармалыктар тарабынан шаар аймактарына 20 000 түп дарактардын көчөттөрү отургузулат. Айымкан Исралгызы, Айбек Үсөнүүлү, Ынтымак.